Саламатсыздар. Быйылкы жыл 2018 жылды президентибиз аймактарды өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Элдин баардыгы кубанып, бир жакшы үмүт менен жылыш болот бекен деген ниетте болуп, өкмөттүн бүгүнкү парламенттин кылган иштерибиз бир элге бир мындай жыйынтыгын берип бир байкалган жок да. Сондуктан мен айтайын деп атканым, менин сунушум тескерисинче болуп атат мындай. Региондорду өнүктүрүү үчүн Асылбек Мойдунович эмне кылыш керек? Кыска мөөнөт 3 ай калды. Губернаторларды, өкмөттүн ыйгарым өкүлү ушуларды 7 областтын бардыгын, акимдерди 44 районуна, 4 шарт болсо 40 район бардыгын жоюш керек. 30 жылдан бери булар бизге бир мамлекетти алдыга жылдырган ордуна тескерисинче артка тартып келатышат. Элди артка тартып келатышат. Бир эки мисалдарды айтайын. Булар эмне кылышат? Бардын чөнтөгүндө кайчысы бар. Лента кыркат, бир объект ачылса, мамлекет бир объект ачса, курса, же бир ишкерлер лента кыркышат, чоңдорду тосуп узатышат, бийликтин саясатын жүргүзүшөт шайлоодо. Элге каршы иштешет, бюджетке зыян келтирет. Анан булардын эң негизгиси өкмөткө каршы булар представление беришет. Ар бир өзүнүн районунда же областында булардын представлениясыз ишке алып, же иштен ала албайт өкмөттүн министрликтери. Буларды бардыгын жоюш керек. 7 ыйгарым өкүлү менен 44-40 райондун 50 адамга 1,5 миң адам иш кылат. Эч кандай эчтеке чечпейт, бюджети жок, же саясат. Тиле жасайт болду, бир кадр масын. Буларды эмне кылабыз? Буларды кармап ушу күнгө чейин. Бюджетибиз 2 тепкичтүү болсо, ушуга соответствие келтириш үчүн буларды жоюш керек тез аранын ичинде. 30 жылдан бери бизге булар майнап берген жок, акимдер менен губернаторлор. Жатып ичерлер булар. Элге каршы дайым барсаң приемныйында эл очеред бир алар кабыл алып бир маселесин чечпейт. Чече албайт деп себептеген чече турган эч кандай рычагы жок, колунда эчтеке жок. Жалаң гана элди кыйнап, ушудан башка жумушу жок буларды. Буларды тез аранын ичинде мына региондорду өнүктүрүүгө жасаган чоң салымыбыз ушу болот эле. Элди бошотуп берет элек. Премьер-министр түз иштесин айыл өкмөттөр менен. Айыл өкмөттөрдү укрепленияга барайлы, кошуп туруп региондордо айыл өкмөттөр менен премьер-министр түз иштесин болду. Булар калган жатуу ишерлер эмне кереги бар? Айдаш керек булардын баарын, жоюш керек. Рахмат.